Kargış 4. bölüm. Audio gidip. Ayperi, sen akıldı kızsın. Tağdır bizden surabайт эмес бе? Биздин эмне каалаганыбызды. Ал өзүнүкүн жасайт да коёт. Биздин милдет аны моюндоо гана. Мына, жакынкы күндөрү чоң бурулуш болот жашооңдо. Сен кааласаң, каалабасаң да, ошон үчүн айтчу кебиң болсо азыр айтып кал. Сөздүн мындай тез бурулушка ээ болорун күтпөгөн кыз буйдала түштү. Кебим жок, деди кыска гана. Анда менин кебиме кулак сал. Мен кайталап сүйлөгөндө жактырбайм. Эртең биз бир жайга барабыз. Жалгыз уулумдун болочок жубайын эл алдына алып чыгып тааныштыруу аземи өтөт. Ал келинчектин ата-энеси чет өлкөдө болгондугуна байланыштуу аземге катыша алышпайт. Алар көптөн бери Италияда турушат. Атасы жеке ишкер, апасы жазуучу. А менин болочок келиним классикалык музыкага кызыгып, аны менен алектенип жүрөт. Уулум экөө Кошмо Штаттан таанышып калышкан. Көп жылдардан бери жакшы мамиледе. Балдардын аркасынан биз да ата-энелер таанышып, жылдызыбыз туура келип, бул чечимди бирге кабыл алганбыз. Жакынкы күндөрү келиним өз мекенин көргөнү бул жерге келген. Учурдан пайдаланып, бул империянын келечектеги кожойкесин элге тааныштырып коюуну туура көрдүм. Кудайларымдын убактысы меникиндей эле өтө тар болуп, жыл алдың коюлуп калган күн тартибине байланыштуу бул аземге катыша алышпай калышаарын айтып, кечирим сурап, куттуктоо баракчасын жөнөтүп жиберишиптир, деп көкүрөк чөнтөгүнөн жылтырак алтын менен жалатылган кичине баракчаны сууруп чыгып көргөздү. Айпери анын кебин кызыгуу менен угуп, баалуу кагазды таң кала кармап көрүп, теги музыкага кызыкчу бул кыз шаарда эле турчу эле го, же ал кеп жалганбы деп ойлонуп жатып, жүзү өзгөрүлө түштү. Мунун баарын ал эмне үчүн ага айтып жатат? Бул жерде анын кандай тиешеси бар? Же тагдыр анын жүзүндөгү өзгөрүүнү көз жазымда калтырган жок? Акылдуусуң Айпери, муну эмне себептен мага айтып жатат деп жатасың? Анда ук, ал кыз сенсиң. Эмне? Жалт караган Айперинин жүзүндө ушул суроо бар эле. Ким экениңди жакшылап түшүнүп, өзүңдү ээлеген абалыңа татыктуу алып жүрө турган бол. Менин жанымда эч ким сага суроо узатууга даабайт дечи. Бирок сен жалгыз калган учурду колдон чыгарбай тургандар четтен чыгат. Калган көйгөйдү жаралуу мөөнөтүнө карай чечебиз. Баса, эң башкысы жаныңа сак бол. Азыркы таптагы негизги маселе сенин амандыгың. Тагдыр ордунан туруп, үстүндөгү көйнөгүн түздөп, жеңин түрүп, сол колун даярдап туруп калды. Кыздын колуктап жүрүүсүнө ыңгайлаштырып. Али да эсма сабалдагы Айпери отурган ордунан козголуп жатып, көзүн эрмеп сүйлөөгө оозун камдап баратканда, Тагдыр оозанып сөзүн бүтүрүп койду. Биринчи көйгөй, мен уруксат бермейинче мага оозуңду аччу болбо. Эгер кетирген орчундуу катамды байкап калсаң да, эскертүүнү түк эсиңе алба. Айпериде башын ийкеп, аны менен бирге жүрүүдөн башка арга калбады. Бул кишиде чындап эле ушундай бир зор күч бар. Анын айтканын аткарбай, артка чегингенге эч кимдин күчү жетпейт. Ал сүйлөгөндө ар бир жанда анын айтканын аткаргандан башка арга жоктой сезилет. Алар колтукташып тепкичтен түшүп келишкенде, Азат адаттагыдай столдун четинде колун куушуруп атасын күтүп турган экен. Мына, деди ал, ичинен аларды бирге көрүп, ал коркуп күткөн күн келди. Бүгүн алар бир столдо отурушат дагы, бир атасы туура деп эсептеген күнү бир бөлмөдө укташат. Бирок Азат оңою менен бир төшөктү бөлүшпөйт бул кыз менен. Муну атасы эч качан көзөмөлдөй албайт. Ушундай ойлор менен өзүн алаксытып турду Азат. Атасынын берген табына туруштук берүүгө өзүн даярдап. Бирок ал кайдан билсин, кудум ушуну анын атасы жеке көзөмөлгө алаарын. Азат атасынын алдында тая баспаштын аргасын кылып, бардык кыжырдаануусун жашырып, Айпериге жай даярдап, өзү отурчу орундуктун жанындагы отургучту тартып туруп калды. Тагдыр болсо уулунун жанынан жылмайып өтүп, столду айлана басып, Айперини өзүнүн оң тарабындагы ашпоз жайалга бөлүп берген орундукка жайгаштырды. Ага карап жылмайып, ыраазычылык билдире столдун четинен орун алган Айпери Азат тарапты карап да койгон жок.
Жер айлан көчөк болуп туруп калган Азат качан тагдырдын отур уулум деген сөзүн укканда гана өз жайынан орун алды. Алар столго жайгашаары менен ашканадан ысык чайын көтөрүп, жаш гана жаңы келген кызматчы келин чыга келди. Бул дагы эмнеси болуп кетти? Биздин ашпозчу аял кайда? Эмнеге Айпери анын ордун ээледи? Же атам ага өзү көз салып калдыбы? Деген ойлор аралап өтүп, ал ойлордон түшүнүксүз көңүлгө жагымсыз сезимдерге кабылып отурду Азат. Кайсы бири ал үчүн эң жагымсыз болушу мүмкүн? Жакын туткан ашпозчунун алмашып калганыбы, же атасынын селсаяк кызга көзү түшүп калышыбы, а балким өзү даярданып жаткан орунду тарттырып жибергенине болуп жүрбөсүн. Эч нерсеге карабай, бул үйдүн салтына айлангандай, бул кечтеги тамактануу да үнсүз өттү. Айпери алардын ар бир кыймылын күзөтүп, эсине сактап отурат. Кимдин адаты кандай экенин, кайсы учурда баш көтөрүүгө мүмкүн, кайсы учурда кашыкты ордуна коюу керек экенин тактап үйрөнүп, бул жерде отурган башка экөөнүн абалдары да андан эч айырмаланбайт эле. Азат ички туйгусу менен алышып отурса, абалдын кожоюну тагдыр калган экөөнүн абалын күзөтүү менен алек. Айперинин сол тарабынан кашыктын тарелкага коюлган добушу угулганда гана анын маңдайында отурган Азат кашыгын таштап башын көтөрдү. Айпери да жигитти туурап ошондой кылып, ал караган тарапка мойнун буруп отуруп калды. Столдогулардын көңүлү толуп көзүнө бурулганда, тагдыр эки колун столдун үстүнө алып, аларга алмак-салмак көзүн таштап сөзүн баштады. Азат, эртең Айперини алып жетөөгүзгө жолго чыгасың. Эрте менен силердин милдет эртерээк барып, атайын даярдалган кийимдерди кийип көрүп, үйдүн ичи менен таанышып, ал жайда жүрүүнү өздөштүрүп, ыңгайлаша бергиле. Кечинде өтүүчү жогорку катмар менен таанышуу кечесине даяр болгула. Силерди ал жайда ашпозчу аял күтүп олтурат. Калганын ал түшүндүрөт. Силерди ак жигит жеткирет, деди да ушуну менен сөз бүттү дегендей ордунан козголду. Атасынын кыймылын байкаган Азат эптүү кыймылдап дароо ордунан тура калды. Айпери да анын кыймылын кайталап ордунан турду. Тагдыр отургучту артка жылдырып, чекеге чыгып баратып, уулуна карап, эч кандай күтүүсүз кыймыл жасалбасын, деди да басып кетти. Мына сага белек, ушунча болду, бир жолу да көзүн танып барып эле, бул сенин той күнүң деп койсо болмок, деп кыжырданып туруп калды Азат. Ал кайдан билсин, бул жөн эле ачыла турган гүлдүн бүчүрү экенин, бирок так ушул тапта анын жүрөгүн башкача бир жеңил сезим ээлеп калды. Оор кайгынын ордуна, балким ал атасы анын ордун талашып жатпаганына жеңилдей түшкөндүр, же өзүн бул жөн гана таанышуу кечеси али баары алдыда, абалды өзгөртүүгө убакыт бар деп жоошутуп жаттыбы, түшүнүксүз. Маңдай тескей столдун эки тарабында бири-бирин карашып калган экөө эмне дээрин билбей, ар бири экинчисинен сөз күтүп, ар кандай бурулушка даяр туруп калышты. Азаттын башында атасынын акыркы сөзү жаңырып жаткан, күтүүсүз кыймыл жасалбасын. Бул так эле эскертүү болбодубу? Сабырымды сынаба, эскертпеди деген сөз эмне? Бул эки ооз сөз менен уулунун колу бутун аркансыз байлады да койду. Мындай учурда акылга эмнелер гана келбей койбойт. Эң акылдуу ойлор менен катар шайтандын шыбыры да кулак түптөн жаңырып калат. Айла кеткен учурда ар бир жардам маанилүү деп, Азат да азыр ар келген добуштон жардам күтүп турду. Мына анын акылы жетпеген нерсеге акылы жетчү адамдар толтура эмеспи айланасында? Алардын бири бир убакта үйрөткөн жолун түгөнүп, эки бармактын бирин тандай турган учурда сен үчүнчүсүн танда, деп. Ал убакта бул учур келерин кайдан билсин? Эми азыр ал кеңешти колдонуунун учуру келди. Бир укмушту жасай тургандай аптыгып шаша кыздын жанына келип, жүрү деп колдон тарткан сыртка жөнөп калды. Андан жооп күтпөй эле, ошол эле шашылган абалында үн сөзсүз үйдү айланып өтүп, арка тарапка жайгашкан темир каалгага келди. Эгер жашооңдун момундай уланышын каалабасаң, аны менен коштошчу учур так азыр. Сен менин атамдын ким экенин, колунан эмнелер келерин элестете да албайсың. Өлүмдү ар күнү тилеп күтө турган абалга жеткирүү ал үчүн эч кеп эмес, деп каалганы ачып көз көрбөгөн караңгылыкка туш келди. Бөлмөнүн ичи толгон караңгылык, жарык тийчү жылчык жок. Терезелери бекилген, көп жылдардан бери адамдын буту басып келбегендей. Кана, ал өлдүбү? Деген Азат темир торду кармап туруп калды да, бул жерде атамдын аялы бар болчу, көп жылдардан бери кармалып турчу.
Сага аны көргөзөйүн дегем. Кач бул жерден. Сен түшүнбөй жатасың эмнеге кадам коюп жатканыңды. Сен ойлоп жаткан рахат жашоо сенин тозогуң болот. Кеч боло электе кутул. Биз каргышка калган адамдарбыз. Билесиңби, сени ошол каргыштын жеми кылганы жатышат. Муну ал да аракетиңди көр, деп кол телефонун сунуп, оозуна келген сөздөрдү айтып, кызды ал жерге таштап, өзү үйгө карай басып кетти. Айпери болсо, эмне ойлоноорун билбей, кимдин сөзүнө кулак салаарын дегеле, айланасында эмнелер болуп жатканын аңдабаган боюнча колуна телефонду кармап, ордунан жылбай кала берди. Жок, азыр ойлонууга мүмкүн эмес. Мындай учурда акылын иштемек тургай, анын бар экени да эстен чыгат. Бир билгени бул ордунда тура бергенден эч нерсе өзгөрбөйт. Жок дегенде көзүнө кичине болсо да тааныш боло түшкөн жайы өз бөлмөсүнө жетүүсү керек. Эки жагын каранып, алаңдап, айланасы менен таанышканча Азат баскан тарапты карай жөнөп бара жатты. Тагдырдын бул үйдө эркин жүрөсүң дегенине карабай, бул анын биринчи жолу короого чыгышы эле. Тургузулган тамдын бийиктиги, кооздугу кандай болсо, аны курчап турган коргон дарбазасы да ошондой бийиктикте. Демек, бул жайдан качып чыгууга такыр мүмкүн эмес. Үйдүн алдында ары-бери басып жүргөн эки жигит өзүнүн ар бир кадамын күзөтүп тургандарын да сезип баратты жон териси менен. Бирок алар кызга жакын келишпеди. Кыясы Азат экөө үйдөн бирге чыкканын көрүшсө керек. Качан үйгө кирип, өз бөлмөсүнүн бозогосун аттаганда гана денеси чымырап, тирүүлүктүн даамын сезди Айпери. Ар күн кутула албай жаткан бул бөлмө ал үчүн азыр жан сактоочу жалгыз жайдай туюлуп турду. Азаттын ар бир ачуу сөзүн, тагдырдын жеңилдемин ошол эле учурда жан дүйнөңдү аңтара тиктеген көз карашын элестетип титиреп кетти. Кызык, өз канынан жаралган баласы да өз атасын ушундай сүрөттөйбү? Ал уулуна эмне кылды экен анчалык? Кайдагы каргыш, кайдагы аялды айтып жатат. Бирок анын көздөрү чындап эле коркунучка толо болчу. Ким үчүн коркуп жатат? Менин өмүрүм үчүн жан үрөп коркконго окшобойт. Көбүнесе өзүн курмандыкка кабылгандай сезип жаткандай туюлбадыбы? Ал эле эмес, өз жаныңды кыйчуучур деп да сөз баштагандай болду. Жанагы караңгы жай чындап эле эрки жок адамдарды кармай турган жайга окшойт экен. Темир тордон эшик коюлуп деп ойлоп кирди өзүн бир аз болсо да коопсуз сезе калган жаны. Албетте, бул жайдан кутулуу керек. Бирок кантип, жанагындай дарбазадан кантип чыгат? Ал дарбазага жеткире коюшпайт эмеспи? Дөөдөй болгон кароолчулар. Бул жайдан чыга ала турган эмес. Андайга акылы да, күчү да жетпейт. Чыккан женде да ар күн качып, жашырынып жашоого туура келет. Анткени тагдыр аны издебей койбойт. Жок, деди ал. Мени ал эртеңге чейин өлтүрбөйт. Ушул күнгө даярдап туруп, каалаганына жетер алдында баарын ойрон кылмак беле. Анан калса, тескерисинче жаныңа сак бол деп эскертпедиби? Кызык, ал эмнени эске алды экен? Азаттыбы? Эмне, ата бала бири-биринен чоочулап жатышабы? Алардын арасында билинбеген согуш барга окшойт. Бир гана атасы токтоорок келип, баарын жайына койгонго умтулса, уулу тескерисинче ал согуштун улануусун каалап жаткандай. Экөө бири-бири менен күчүн көргөзүп жатышабы? Муну аныктоо керек. Карачы, кесиптик өзгөчөлүгү кандай? Ушундай оор кырдаалда да маалымат жыйганга ашыгып отурат. Бүгүн Азаттан сак болуусу керек. Өз жаныңды кый дегени инсан жөн эле анын жанына кол салуусу мүмкүн. Эптеп, эртеңге чыкса, кийин тагдырдан сактанабы, ал жагын дагы көрө жатат. Бирок баарына даяр болуусу керек. Бул ирет телефонду колдонуп көрүүнү чечти. Кандай күнгө калса да аны издегендер билүүсү керек кайдалыгын. Кийин бүгүнкү тамактанууда байкады. Ата бала келишип иш тутпай эле эки башка жолдолугун. Демек, телефон жөнүндө тагдыр билбейт. Азат билгенченде да атасынын алдында эч нерсе кыла албайт. Ал тамгаларды терип кыска гана кат жазды. Досум, менин жашоом рахат. Мен Акбаровго келин болгону жатам. Эртең 7 тоюм болот. Өт сен да. Бир тоюп келесиң. Бирок көп ичип алып тоюмду буза көрбө. Өлсөм да мен ал күндү көрүүм керек. Сен селсаяк досуңду эстей жүр. Мына ушинтти да баштыгы Тайлаковичке жөнөтүп жиберди. Атайын эле бул номурга чалба деп айтпады. Ал киши өзү да түшүнөт деген үмүттө. Эгер андай десе, накта күмөн жаратып алган. Эми Азат башын катырып көрсүн. Ал бул номурга чалганы менен баары бир жооп болбойт. Анткени
Алардын жумуштагылар гана биле турган жашыруу номурлары боло турган сырттан келген коңгуроолорго жооп берилбейт. Ошондуктан ал кат жазды да телефон кылбай. Кудай жалгап, кат жетти деген кабар келип, артынан коңгуроо да жооп да келбеди. Түнү менен кирпик каппай жатып, таң атаарда көзү илинип кеткен экен. Каалга такылдап, нанүштөгө чакырган аял келгенде гана ордунан турду. Саатка караса, эрте мененки жети. Бүгүн да бул үйдүн кожоюндары менен бирге тамактануусу керек экен. Ал өзүн иретке келтирип түшүп келгенче ата-бала эбак столдон орун алып болушуптур. Кечиресиз, деди да кечээ олтурган жайдан орун алды. Жакшы салдыңбы? Деген тагдыр анын жообун күтпөй туруп эле эскертүүгө өттү. Кечиресиз эмес, кечиресиздер. Бул жайда олтурган эки адам да ушул үйгө таандык жана сени күтүп жатышат. Бирок мындай учур акыркы ирет болуп жатат. Мындан ары кайталанбайт деп ишенем. Ошондой эмеспи, Азат? Деп уулуна кайрылды, Айперини караган абалында. Албетте, деди ал да көнүмүш эле суроого жооп бергендей. Бирок үнүндө кыжырдануу бар эле. Мунусу кызды али да тирүү көрүп турганында болсо керек. Айпери да тагдырга караган абалында көзүн тартып кетпей отурганы менен ичи калтырап чыкты. Бул эмнеси? Кечээ эле башкача сүйлөп жатпады беле? Же чындап эле бүгүн менин көзүмдү тазалап курмандык кылуу күнү болобу? Кап, кечээ Тайлаковичке ачык эле жазып жардам сурасам болмок экен. Азат бекеринен тызылдабаганго деп ойлоп жиберди. Бул иретте тагдырдын кашыгы столго коюлаары менен Азат да баарын таштап башын көтөрдү. Саатына бир карап алып, ак жигит дарбазадан күтүп турат, жөнөгүлө, деди тагдыр. Айпери байкагандан ал дайым сөз баштаарда саатына карап алмай адаты бар экен. Демек, убакытка өтө так адам болсо керек. Азыр да коңгуроосу жок дарбаза алдында турган адамды айтып жатат. Демек, мунун адамдары да сапаты менен жүрүү тартибине көнүп бүтүшсө керек. Азат ордунан туруп сыртка бет алганда Айпери да козголуп үстүнкү кабатка карай басты. Сен кайда? Деди тагдыр. Кыз буйдала түштү. Ал башка кийим менен барам го деп ойлогон, жолго ылайык. Бирок антип айтуу азыр туура эместей сезилди. Сенин кайсы буюмуң бар эле? Десечи, чынында бул үйдөгүнүн баары бул үйгө гана таандык эмеспи? Өзүндө буюм эмес, эрк жок экенин унута жаздаптыр. Токтогон ордунан артка бурулуп сыртка Азатты ээрчи жөнөп калды. Токто, деди. Дагы жанакы жүрөк титиреткен жай добуш. Айпери үйрөтүлгөн иттей дароо ордунда катты. Жанына жай басып келген тагдыр кыздын эгин колу менен көтөрө, мен уулумду сен аркылуу коргоп жатам. Сен барда ал да бар. Бир маселе, ал муну түшүнгүсү келбейт. Аны жолдон азгыргандар да жок эмес. Ошондуктан сен өзүңө сак бол. Мен уулум жашашын каалайм, деди да маңдайынан сүйүп, мээримин төгө карап, уруксат дегендей көзүн ирмеп койду. Ал дарбазадан чыкканда кил тийген эки жигит эки жагынан жандап барып, арканкы эшигин ачып, унаага отургузушту. Азат алдыңкы орунга отуруп болгон экен. Айпери отураары менен от алып даяр турган унаа гүрүлдөп жөнөп кетти. Алардын алдынан да артынан да бири-биринен эч айырмаланбаган унаалар кошо жүрүштү. Көчөлөрдү көрүп, кайда экенин аңдап бараткан Айпери капысынан алдыңкы күзгүгө карай коюп, өзүнө тешетиктеп бараткан көздөргө көзү чагыла түштү. Бул бөркал десе башыла турган, көздөгөн жемин жеп тынмайынча жарым карыш жанынан жылбачудай караган ач көздөрдү кай жерде көрдү эле эстей албай жатты. Бул жумушка келген күнүнөн бери жаагын бүт көз алдынан өткөрүп, балким уулун азгырчу инсандары деп тагдыр кудум ушул адамды айткан болбосун, муну аш көздөрүнө караганда. Бул жанакы теледен түшпөгөн, бир сөзүн экинчи кайталабаган, чоң кресло ээлерин өзүнүн баласындай коргогон, тергөөчтөрдүн түшүнөн кетпеген айтылуу жактоочу ак жигит эмеспи? Канча жолу бул адам менен суроо жооп курабыз деп артынан жүгүрүп жетпей каалга артында калды эле. Ооба, ал атайын даярдалган гана суроого жоопко катышат. Жолдон чыга калган кабарчыларды көрбөгөн укпагандай басып кете берген адаты бар. Кайсы акчасына эле теледе жүрөт десе, маселе бул жакта тура. Өзүнө келген капчык таап алган экен да. Ооба, муну дагы бир жерден көргөн. Жанагы резиденцияда жайгашкан чоң үйгө кирип, биринчи көзүн чечкенде өзүнө копол мамиле жасап, жапайы атаганда ушул эмеспи? Так өзү. Ал учурда мунун жүзүн байкаштырып караганга убактысы болбогон экен. Ошондо эмне? Бул атактуу өзүнүн атактуураактарга айдоочу болуп да кызмат көрсөтөбү? Мага айырмасы жок. Акча төлөсө болду дегендерден кыязы. Мындай адамдардан жакшылык күтүп болбосо эле. Акбаров жалгандан эле көрөгөч болгону менен адамдарды ылгай албайт көрүнөт. Жанына жалаң бизге окшогон жалганчыларды жыйып алып деп көп ойлорду ойлоп баратты.
Балким тигил да таанып жаткандыр кызды бир жерден көргөндөй болуп, бирок кубанычка карай эстей албай жатканга окшойт. Улам күзгүдөн артка карап коюп, Айпериден артынан жүгүргөн кабарчылары кем беле? Алардын кайсы бирин карап отурду дейсиң? Ушул ой кызды жоошутуп турду. Антпесе, эгер таанып калган болсо, үндөбөй кете бермек эмес. Куттуктап койбойсузбу? Бүгүн биздин эл алдына чыгуу кечебиз болот. Болочок үй бүлө катары, деди бир убакта Азат тынчтыкты бузуп мазактоо үн менен. Ак жигит жолдон көзүн албай баратып, куттуктайм, деди жай гана. Элдин баары билип бүткөн маалыматты кеченин ээси акыр кылгат деген эмнеси? А ким угуптур? Деди ак жигит дагы деле ошондой жайбаракат үн менен. Сиз кабар тапкан турбайсызбы? Сизден угуп жатам. Азат ал тарапты таң кала карап калды. Кантип эле дегендей. Анда эмне, ал баарынан кабардар болгондой жайбаракат куттуктап жатат. Кече эле күйгөндөй түр көргөзүп жатпады беле? Же жалгандан мени алдап ушуга көндүрүп жатканбы? Ах, ак жигит, унутупмун. Өзүңдүн айткан кебиңди атаң тирүү турганда андан өтүп сени жакшы көрүү мүмкүн эмес дебедиң беле? Демек, ошондо сенин эмес, атаңдын кызыкчылыгын көздөйм деген экенсиң да, деп башын чайкап алды. Ал үчүн азыр айланасындагынын баары келишип алып, ага каршы оюн куруп жаткандай туюлуп, бул учурда ак жигит да өз ойлору менен алек болуп бара жаткан. Демек, таанышуу кечеси, жанагы чоңдору келет. Мени алардын катарына кошуп конок кылып чакырбаганы, өз ордуңду бил, сен мага кызматчы ганасың дегени да Акбаровичтин. Шашпа, али көрө жатарбыз. Мен өзүмдүн келечегим үчүн азыр үндөбөй турууга мажбурмун. Келечек көргөзөт кимдин ким экенин, сенин да күнүң бүтөт. А бул күчүгүң менин айтканымдан чыкпай мага гана кызмат кылат. Кайдагы бир сел-саягың бүгүн дайынсыз жоголот. А балким өзүңдүн да күнүң бүгүн эртең бүтөр. А жакшысы, бүгүн эртең оңтойлуу учурга окшойт. Таанышуу кечеси менен сенин оюнуң аяктайт. Тойго камынбай эле кой деп кекенип бара жатты. Эшекти такалап кастарлап баксаң да, баары бир жалындуу жылкы болуп бербейт экен. Анын энеси эшек болгон соң, болбосо ак жигит ким эле тагдырды өзүнө теңегидей. Кече эле эч ким болуп жүрүп, анын жардамы менен ушул орунга жетпедиби? А тагдыр дегендин урук тукуму алтын. Албетте, ал кимди кайсы катарга кошсо өз эрки. Анткени эч кимге карыздар эмес, кысына турган жайы жок. Эми бул эшек тойсо ээсин тебет болуп жатпайбы? Качан башталат экен, кече? Деди ал Азатка суроо салып. Акбарович качан баштаса, ошондо башталат да. Азат өтө кайдыгерлик менен жооп берди. Мага айырмасы эмне дегенсип? Алардын сөздөрүн тыңдап бара жаткан Айпери бул экөөнүн ортолорунда кызматчы менен жолоочудан айырмаланган башкача алака бар экенин байкады. Ак жигит өзүн токтоо тутуп, аралыкты сактаган болуп, сиз деп отурганы менен мындан алдында бир топ ирет тагдыр тууралуу уулу менен ачык сүйлөшкөнгө окшойт. Азаттын атасы тууралуу кайдыгер сүйлөгөнүнө көңүл бурбай угуп баратканына караганда, албетте, ата-бала арасындагы согуш үчүнчү адамдын катышуусусуз жүрбөйт эмеспи? Ал адам же жараштырууга аракет жасайт, же арбытууга. Ырас, ал токтотмок тургай ырбап бара жатканына караганда үчүнчү адам терс көрүнүштү. Ал ким болушу мүмкүн булардын учурунда? Азаттын башын айландырып атасынан бөлүп турчу келинчеги жок. Эгер андай болгон ченде да ал акмакчылык болмок. Бай атасынын ажырата турган болсо, атасын баласына каршы коюп, аны мурассыз калтырууга аракет кылчу өгөй эне да жок. Экөөнүн урушу кимге пайдалуу болушу мүмкүн? Эгер тагдыр уулун мурассыз калтырууну чечсе, бар байлыкка ээ болуучу жакын тууганы же жөн эле тагдыры баалап анын атына өткөрүп койчу жакын адамы? Ал ким? Ушул ойлор түйшөлтүп жатты Айперини. Ал адам ата-бала экөөнү тең жакшы тааныган, экөөнү тең бирдей жакын ишеничке кирген жана аларды ишендире алган бирөө. Азат мунун жанында бейкабар атасы тууралуу мындай сүйлөп турганына караганда, так ушул адамга ал толугу менен ишеним арттырат. Андан башкадан күмөн санайын десе, булардын чөйрөсүнө эрксиз кошулуп калгандан бери мындан артык эч кимди көрө албады. Алардын жанынан уулуна жар издегенди тапшырып, ага кол көтөрүүгө уруксат бергенине, уулун алыскы жолдо жандап жүрүүгө буйруганына караганда, тагдыр да буга катуу ишенет көрүнөт. Ал өзүнчө тыянак чыгарып, ролду башкарып бара жаткан ак жигитке ишенбестик арттыра баштады. Бирок анын оюн ким сурап отурмак эле? Ал ооз ачуусуна туюу салынбадыбы? Ар ким өз ойлору менен алек болгону менен ойлору ушул унаадагылардан алыс кетпеген үчөө түшкө жакын айтылуу хан сарайга жетип келишти.
Бул айылдын четинде ушундай кооз үй болушу мүмкүн деген ой келбептир эч эле Айперинин оюна. Эмнеге эле айыл аралап бара жатышат. Кантип эле шаарда болгондо да резиденцияга кирип келген үйү турса да ушул бир айыл ичинде жалгыз уулунун кечесин өткөрсүн деп ойлоп келген эле. Ал ойлорунун жообун дароо түшүндү үйдүн босогосун аттаганда. Бул деген өзгөчө жай тура. Дүйнөдө жалгыз кайталанбаган курулушка деп суктанып карап жатты. Анын бул турушун экинчи кабаттан түшүп келе жаткан Баародон башка эч ким байкаган жок. Ким эмнени көргүсү келсе, ошону гана көрөт эмеспи? Ак жигиттин көзүнө үйдүн ичиндеги баалуу заттар дароо урунса, Азат бир гана муздактыкты сезе алды. Апасынын жанын алган жайдын. Эч нерсе күтпөгөн Айпер гана бул жайдын чыныгы кооздугуна баа бере алды. Ар биринин кыймылына көз салып келе жаткан Баарода дароо түшүндү. Бул жайдын чыныгы ээси ким болоорун. Бул үй өзүн сүйө алгандарга гана таандык болуп келген кылымдар бою. Ал конокторго жакын келип өтө сылык учурашып, Айперге кадимки ханыш айымдай өзгөчө салам узатты. Оң бутун артка таштап, тизесин ийип колун суна. Көп күндөн бери өзүнө адам катары кайрылып жаткан биринчи инсанды көргөн кыз апкаарып калды. Азат аларга көңүл бурбастан эле ашкана тарапты көздөй басып кетти. Өзүнө тааныш жүздү издеп жатса керек. Кудай жалгап, ал издеген аял өз ордунда экен. Көп аялдарды тизип алып, чоң бөлмөнүн ичин дүйүм тамакка толтуруп жатыптыр. Жетип келдиңерби? Жолдо кыйналып калбадыңбы? Деп дароо адатынча Азаттын үстүнөн үйрүлө түштү ал. Ай, койсоңузчу, мен боюнда бар аял белем, кыйналгандай, деп жылмая барып кучактап калды Азат. Андан көрө айтыңызчы, бул жерде эмне болуп жатат өзү? Биринчи кардыңарды тойгузгула. Мен да саатты карап силерди күтүп жаткам, деп столго карай баштады аял. Сиз чындап эле азыр менин тамагымдан бирдеме өтөт дегени турасызбы? Сен жалгыз эмессиң да, жаныңда айым бар экенин унутпа, анын карды ач болушу мүмкүн. Ток, деди Азат, кесе, анын карды ток, ал 40 күн ач болсо да өлбөйт. Ашпозсунун өзүнө караган түшүнбөгөн көз карашынан чым этип да койбой сөзүн улады. Эмне? Андай карайсыз? Ал ошондой жашоого көнгөн да. Аял сөз сүйлөгөндүн ордуна колун силкеп чоң залга чыгып кетти. Ак жигиттин өтө эле жайбаракаттыгынан шекишип келген Айпери эми Бааронун өтө эле сыпайчылыгынан күмөндөнүп турган. Жанына башка караандын келгенин байкабай калган экен. Кош келдиңер деген кулак түптөн чыккан үндөн селт эте добуш чыккан тарапты карап аялды көрүп жылмайып алды. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биз силерди күтүп жатканбыз. Жүрү, азыр тамактануу убагы келди деп ашкана тарапка баштай жүрдү. Баарода алар менен бирге басты, алардын жанында болгондугу үчүн. Ак жигит эч ак көздөн кайым болуп кеткен экен. Алар үчөө отуруп тамактанышты. Азат аларга кошулуп отурууну туура көрбөгөнгө окшойт, чыгып кетиптир. Тегерегинде эч ким калбай өздөрүнчө калышканда аял сөзүн баштады. Кардыңды жакшылап тойгуз. Коноктор алдында даам татпагандай бол. Суусундуктан аз-маз татсаң болот. Ашказаның толуп ичиң чыгып калбагандай болсун.